Ошондо мамлекет башчыга дагы немеси ишеним аябай көбөйдү дегенди ачык эле айтууну туура көрөм мен. Ошону мен бүгүн көрдүңөр эми. Бир жагынан чечимге не дейсиз? Чечимге биринчи бул сыноо Алла жараткан Алла Тааланын сыноосу. Юридикалык багы не дейсиз? Эч кимге капачылыгым жок. Юридикалык жактан алганда, чын айтканда, мен өткөндө да айтпадымбы, ак ийилет сынбайт деп. Мен айтарым, ак ийилбейт дагы сынбайт дагы. Себеп дегенде, менин кылган кыймыл аракетимде бардыгы атначала, башынан баштап аягына чейин дагы бир дагы кылмыштын составыда, курамыда жок да. Ошондуктан мен ачык өткөрүүнү талап кылгам. Ушудан пайдаланып мен чын айтканда мына азыр бул күтүүсүз неме болду, чечим болду. Кандай өтүңүз эле? Адам баласы жакшы үмүт кылат, билесиздер. Мен бүгүн бүтөт деген ойлогон жокмун. Бул чагылганда тездик менен болду. Ой ар кандай жака кетти, чын айтканда. Мага коюлган кылмышты мына Чынар Жакыпбекова айтып атса керек, закрытый болсо дагы жабык түрүнөсүм. Өтө оор кылмыштын эки беренеси коюлган. Бул менин билишимче мага уже коюлган 4-чү жолу ушундай беренелер оор кылмыштар коюлду да. Бүгүнкү чечим бир жагынан жакшы болду. Жакшы болгону биринчиден сиздер менен көрүшкөнүм. Эң негизин айтканда мен биринчиден жаратканын алдымда, үй бүлөм астында, анан элимдин астында жүзүм жарык болду.